Ассаламу алейкум устазым дейт. Өмүрүңүз узун болсун дейт. Сизден сурагым келет, кантип жүрөгүбүздү тазалай алабыз? Жаман ниеттен, жаман көздөн, Аллах сизден ыраазы болсун дейт. Бул оңой олтоң иш эмес. Дуаңызга омин дейли. Жүрөктү тазалаш үчүн эфирлерде кенен токтолуп жооп бергенмин. Жүрөктү тазалаш үчүн көп убакыт кажеттелет. Эми ошол жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Негизинен эч кимге капа болбоңуз. Бирөөнү жаман ойлобоңуз. Жүрөк алсыз. Бирөөгө капаланып жаман ойлогон себептен адам намаз окуса деле окуган намазынын рахатын тарта албайт, жүрөгүн тазаламайынчачы. Көрө албастык, жаман көрүү, жек көрүүдөн арылмайын адам окуган намазынын рахатын тарта албайт. Ошон үчүн колдон кеччем кемчиликтүү пенде экенбиз, биригем дүйнө деп, бул түшүнбөй аткан чыгар деп жакшы күмөн кылып жеңе бериңиз. Жакшы күмөн кылып жүрөктү мындай бошотуңуз. Анан бара-бара жүрөк бошогондон кийин намаздарга, диндин таалимдерине бекем болуп баштайсыз буюрса, ошо менен биргеликте окуган намазыңыздын үзүрүн көрөсүз. Айтор адамдын акысына кирүүдөн, жаман ойдон алыс болуңуз. Жатаарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Бухари Муслимде келет. Азыр силерге бейиштик адамды көрсөтөм, карап тургула дегенде, кичинекей арык бир сакалынан эми дараталып суу тамчылаган адам кирип келет. Азрет Ибн Аббас жаш бала, Аллах ыраазы болсун ата баласынан. Кандайча бул бейиштик болду экен, кайсы амал үчүн экен? Эми Аллахтын ырайымынан кирет, ошо кайсы амал Аллага жакты экен деп үйүнө конок болуп, билесиздер, илгери бардык элде сыйчыл болгон, конокчул болгон. Барып, анан караса, балким башка сахабалар көп амал кылат. Бул баягындай орточо жупун адам экен. Анан акыры таң калып, ушинтип Алланын элчиси айтты. Сыр болбосо айтыңызчы Кудай акы, кайсы маселе дегенде, эми көп деле тыңгылыктуу амалым жок, бир болсо ушу жатаардан алдын бардыгын кечирдим. Ким мага зыян келсе да Аллахым кечирдим, сен да мени кечире көр деп таза дил жүрөк менен жатам дейт. Ушул амалдан баштаңыз иншалла. Анан 5 мал намаз.